Кара сууда ККМге каршы митинг өттү. Соодагерлер ККМден бошотулмай болду. Парламентте желекти өзгөртүү сунушу колдоо тапты. Президенттин кудасы иштен алынды. Берүүнү баштайм, саламатсызбы? Тоң районунун аймагында жүк ташыган унаа кырсыкка учурап, бир адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулду башкара албай жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесепетинен фейерверктер жарылып, ири өрт чыкты. Бурасы машина менен жарылып, машина жүктөп бараткан жерден. УКМК Чүй облусунун тургунунан мыйзамсыз сакталган курал жарактарды жана ок дарыларды аныктады. Тинтөөнүн натыйжасында ок дарылар жана курал жарак, жарылуучу заттар табылган. Алынган материалдар боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда. Оштогу Кара суу базарында иштеген ондогон соодагерлер ККМ колдонууга каршы экенин билдирип, бүгүн 29 ноябрда Кара суу районунун администрациясынын алдына нааразычылык акциясына чыгышты. Акциянын катышуучулары ККМге каршы экенин жана 2024 жылдан баштап буга чейин калып калган товарлардын эсеп фактурасы жок болсо айып салынат деген чечимге нааразы болушту. Буга байланыштуу мамлекеттик салык кызматы ККМ орнотууга каршы чыккан ишкерлерге түшүндүрмө берип, Кара суу базарынын ишкерлери ККМ колдонуудан бошотуларын билдирди. Кара суу СБКнын аймагындагы бардык базарлардын ишкерлери контролдук кассалык машиналарды колдонуу милдеттемесинен бошотулушат. Салык мыйзамдарына ылайык стратегиялык объекттерге кирген базарларда иш жүргүзгөн ишкерлер өзгөчө салык режиминде иштей алышат. Азыркы учурда стратегиялык объекттерге Дордой жана Тураталы эл базары, Кара суу базарлары кирет. Стратегиялык объекттерге кирген базарларда иштегендер 2024 жылдын 1 январынан тартып өзгөчө режимдеги зонанын ичинде товарларды сатууда контролдук кассалык машина, электрондук эсеп фактурасын колдонуудан бошотулушат. Кара суу Борбор Азиядагы эң ири соода жайларынын бири болуп саналат. Базарда 5000ден ашык киши иштейт. Бийлик соңку 2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын ККМ колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздардын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура дагы киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында жана башка аймактарда бир нече жолу нааразычылык акциялар өттү. Бүгүн 29 ноябрда Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин депутаттары биринчи окууда колдоп беришти. Жыйында долбоордун авторлорунун бири болгон төрага Нурланбек Шакиев туу өзгөртүлсө бюджеттен каражат кетпей турганын, желек өзгөртүү зарыл болгон жерлерде алмаштырылса, анын чыгымын демөөрчүлөр көтөрө турганын билдирди. Бирок кайсы демөөрчү экенин ачыктаган жок. Бир дагы автоунаанын мамлекеттик номери туу кабыл алынган күнү же ошол айда алмашпайт. Өзүнүн кезеги менен жаңы номерлер алынып атканда алмашат. Ошол учурда мамлекеттик бюджеттен эч кандай каражат кетпейт. Биздин 32 өлкөдө элчиликтерибиз бар. Ошол элчиликтердеги туулар өзгөрөт. Улуттар биримдигиндеги ошону менен катар биздин Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелердеги туулар бардыгын эсептегенде 150дүн тегерегинде туу өзгөрөт экен. Аны мамлекеттик бюджеттен эмес, демөөрчүлөр өздөрү бардыгын төлөп беребиз деген дагы демөөрчүлөр бар. Андыктан мамлекеттин эсебинен паспорт же башка бир мамлекеттик документтерге
эч кандай каражат кетпейт. Бардыгы өзүнүн мөөнөтү болгунчакты аяктагынча эски туу менен колдонулат, жаңысына жаңы туу кетет. Ошону мындай коомчулукка туура маалымат берип койсок. Кетпейт деп атасыздар да, эми акча кетет да. Канча эми примерно канча акча кетет? Акча кетпейт. Мамлекеттик бюджеттен 1 тыйын кетпейт. Эмнеге? Ким тууларды ким жасайт? Эртең паспорттун өзгөрүүлөрүн ким жасайт? Аны биз сүйлөшкөнбүз, демөөрчүлөр бар. Демөөрчүлөр эле ошол алгачкы алмашууда ошолор жардам беришет. Ал кайерде демөөрчүлөр экен? Алар эмне пайда табат экен ошол жерден? Мекенчил адамдар көп да. Алар кайерден акча табат ошо мекен? Өздөрүнөн. Ал өздөрүнүн калоосу. Талкуу учурунда депутат Акбөкөн Таштанбеков жаңы сунушталып жаткан тууну Крим авторитеттердин белгисине окшоштурду. Бул жылдызыбыз жана вор в закониялардын жылдызына окшошуп калган жокпу? Бул Жана аларды калючка деп коет экен. Күндүн нуру же күндүн шооласы десеңиз туура болот. Эч кандай аларга окшошкон эмес. Окшошпойт дагы. Мен алдында мындай звезда турат да, бир эки вор в законнике. Тим эле окшошконсу турат магачы. Окшош болбойт да? Жок, окшош болбойт. Звезда Давида деп жана еврейлердин знагына да окшош болбойбу, түс болуп турганы. Эми ар ким баягы ар кандай айтып, түшүнүп, талкуулай берсе болот, бирок бардыгы көзгө даана көрүнүп турат. Ушул биз тууну бузган жокпуз. Тууну жакшыртуу гана максатында болуп атат бул. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Тууну өзгөртүүгө 66 депутат макул, 8 депутат каршы добуш берди. Каршы болгондор Нилюфар Алимжанова, Сейитбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Тазабек Икрамов, Арсланбек Малиев, Кубанычбек Самаков, Максатбек Сарыбагышев жана Эмил Токтошев. Добуш берүү мыйзам бузуу менен өткөнүн ордуна башка бирөө макул деп добуш берип койгонун Мирлан Самыйкожо айтып чыкты. Туу маселеси боюнча айтып коеюн деп атам. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен биринчи өзүмдү айтып коеюн. Эл менен жолугушууда жүрүп, бул бүгүнкүгө кирмек эмес, эч ким билген эмес. Жашыруун түрдө, жасалма жол менен тууну алып кирип өткөрүп койдуңар. Бир. Экинчи нерсе, менин компьютериме за деген голосту басып койдуңар. Ким басса да жооп бериш керек. Ким басса да жооп бериш керек. Мен карамандай каршымын туунун өзгөрүшүнө. Үчүнчү нерсе, баш мыйзамда жазылып турат. Экинчи берененин 5-чи бөлүгүндө мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка маселелер референдумга коюлушу мүмкүн деп жазылып турат. Референдумду өткөрүүнүн тартиби конституциялык мыйзам менен белгиленет деп турат. Бул эмне? Мыйзам жана мыйзамдар мамлекеттик маанидеги иш эмеспи? Туу деген биздин атрибуттарыбыздын эң негизгиси эмес беле? Биздин эң тамгабыз эмес беле? Кечээ дагы комитетке туунун авторлорун алып келген жоксуңар. Муну дагы алешемдик менен, алдамчылык жол менен өткөрүп алдык. Бул эмне деген маскара постчулук, эмне деген көз боемочулук, эмне деген абийирсиздик. Эшиктеги элдин 90% каршы деп турат. Эмне кулагыбыз укпай, кулагын асып жүрүп укпагандар, көздөрүн ачып жүрүп уктагандар биз болуп атабыз. Ал эми депутат Эрулан Көкулов дагы күчкө салып эле мыйзамды киргизип жатканын, маселени референдум аркылуу эл өзү чечиш керек болчу деген оюн айтты. Баягында эле шашып кетти окшойт, суроолорду толугунан бере албай калдык. Бул деген желек деген бул биздики эмес да, туугандар, коллегалар. Желек деген бул ар бир жарандыкы. Мен коллегам сөзүнө кошулам, бул референдум аркылуу чечилиш керек нерсе болчу. Силер бизге түшүндүрүп берип аткан нерселерди могу авторлор бүт элге түшүндүрүшүңөр керек болчу. Биз жогорку кеңеш мындай чечимди өзүбүзгө ала алмак эмеспиз. Албашыбыз да керек болчу. Как обычно эле тартып түртүп туруп эле суроолорду токтотуп туруп эле өткөрүп салдыңар. Өзгөртүүлөргө каршы чыгып жаткан кесиптештерине Балбак Төлөбаев жооп берди. Ал ортодо айрым депутаттар тууну эле эмес, киминди дагы өзгөртүүнү сунушташты. Желек маселесинде ар кандай пикирдеги ойлор
желек өзгөрсө анын сакралдуулугу, ыйыктыгы, өлкөнүн эгемендүүлүгүнө башка нерселерге доо кетет дейт. Кандай эки коштон тартуулук. Өлкө символдоруна эгер желек, герб, гимн кире турган болсо, анда биз гимндин экинчи куплетин деле өзгөртпөдүк беле? Бейкуттукту өз дилин берүүгө деген сөздөр бар экинчи куплетти алып салбадык беле? Анда эмне сакралдуулук жоголбойт? Анда эмне эгемендүүлүккө доо кетип ыйыктыктар жоголбойт да? Ушул убакта желекти оңдоп түзөө иштеринде бардык нерсе өзгөрүп кетиши керек. Биз желекти түп тамырынан бери өзгөртүүгө каршыбыз. Ал элдик референдум менен болуш керек. Бирок азыр желек ал жөн эле оңдоп түзөө деп атат да. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламентинин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып, бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 29 ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту Гемпроват иши боюнча камакта жаткан 11 адамдын камактагы мөөнөтүн кийинки жылдын 29 январына чейин узартты. Бул тууралуу жактоочу Кантамир Турдалиев билдирди. Соттук териштирүүлөр боюнча укук коргоочу жана аталган иштин фигуранты Рита Карасартова буларга токтолду. Приступ кармап, бүгүн больницага жаткырып, шашылыш түрдө бүгүн операция кылып атышат. Ал дагы келе алган жок. Ал экинчи себеп болду. Ошентип соттук териштирүү кайра кийинки шаршембиге жылдырылды. Биздин 11 балабыз дагы эле түрмөдө, СИЗОдо жатат. Анан алардын бөгөт коюу чарасы 2 ай уже өтүп кетти. Бөгөт коюу чарасы карала турган күн болчу. Адвокаттар аябай эле тырышып, алар өздөрү келмейинче бул ишти карабагыла, өздөрүн түрмөдөн чыгарып келип туруп карагыла деп айтса дагы болбой, Сыдыков, судья бул маселени алардын СИЗОдон алып келбей туруп эле карап койду. Бир да балабызды чыгарган жок. 11 баланын ичинде Илгиз Шаменов деген жигит бар. Ал эч качан биздин жыйындарга кошулган эмес. Ал өзү ишкер, Москвада жүргөн жеринен келген. Анткени аны да биздин немеге кошуп койгондо баягы Кемпироват жери жөнүндө социалдык тармактарга жазган үчүн. Ал болгону 28деги эле бала, 3 кичинекей баласы бар. 1 жылдан ашты отурганы. Кармалгандардын арасында журналист бар, Айданбек Акматов. Журналисттер каалаган жерине барып, каалаган маалыматты жазганга мүмкүнчүлүгү бар. Эмнегеде 1 жылдан ашык ал журналист агайыбызды кармап атышат. Кармалгандардын арасында биздин жыйынга вообще келбеген, саясатка кошулбаган Марат Баязов бар. Анын ден соолугунда начарлап атат деген документтерди алып келсе дагы маселени карабай 1 жылдан ашык мына уже камакта отурат. Алардан сырткары Тимур Махмудов деген жигит бар. Ал эч качан биздин жыйынга келген эмес, бизге кошулган эмес, биз менен эч кандай телефон чалуулары да болгон эмес. Аны дагы ошо Кемпироватка байланышың бар деп эле кийин кармап келип туруп бизге кошуп коюшкан. Кармалгандардын биздин арабызда жүргөн Азимбек Анаркулович, Кеңешбек Асанбекович, алардын уже жашы 70ке жакындап калды. Эмне үчүн мен Крим ишмердүүлүгүмөн баш тартам деген Крим чөйрөдө жүргөн кишилер ушинтип баш тартам десе боштондукта жүрүш керек. А биздин эч кандай кылмыш жасабаган адамдарыбыз 1 жылдан ашык түрмөдө отурушу керек экен. Канча деген миллион миллиард дегендерди урдагандар миллионунун 1%-ын мамлекетке төлөп коюп чыгып кетип атышат. А биз бир дагы сом зыян келтирбеген биздин балдарыбыз 1 жылдан ашык түрмөдө отурат. Бул бүгүнкү күндүн Кыргызстандын эмеси. Гемпроват иши 8 айлык тергөөдөн кийин быйыл июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлиги ишке жашыруун брифинг койгон. Ал арада Садыр Жапаровдун кудасы Бишкек асфальт сервис ишканасынын жетекчиси Турусбек Түмөнбаев шаардагы тротуарларды өз убагында оңдобогону, подрядчылардын өз убагында жана талаптагыдай көзөмөлгө албагандыгы үчүн, мындан сырткары жолдорду жана тротуарларды куруу үчүн материалдарды системалуу түрдө сапатсыз даярдыгы үчүн кызматтан алынды.
Турусбек Түмөнбаев аталган кызматка ушул жылдын башында дайындалган. Анын Бишкек асфальт сервисти жетектеп жатканы 4 айдан кийин гана журналисттер аныктап чыгышкан. Бул коомчулукта бир топ талкууларды жараткан. Президенттин кудасы Түмөнбаев мунун алдында Унаа мамлекеттик мекемесинин директорлугунан коррупцияга айыпталган чуудан кийин кеткен. Садыр Жапаров кезинде ишеничтүү адам катары Унаа мамлекеттик кызматына кудасын дайындаганын айткан. Башаламандык кылбасын, банктардан акчалар чыгарып кетпесин, ушундай чек аралардан баягындай машинелер менен чыгып кетпесин деп порядок келтириш үчүн шашылыш түрдө койгондо ушул экөө арасында болуп калды. 30дан ашык кишини койдук биз. Шаар тургундары Бишкекте номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жакында эле ачылган балдар бөлүмүнө нааразы. Айтымдарында аталган бөлүм поликлиниканын көп орнун ээлеп, мурдагы дарылоо бөлмөлөрү, рентген кабинеттери жоюлуп жатат. Мындай бөлүмдөрдүн жабылышы пенсионерлерди жеке менчик клиникага барууга мажбур кылууда. Пенсияга жашаган карылардын мындай мүмкүнчүлүгү жок. Бул жерде чындыгында мурда процедура кабинети бар болчу, ЛФК бар болчу, рентген бар, баарын жок кылабыз деп атат да. Анда элдер кайгы барат. Эми бизге мындай жашыруун маалыматтар түштү да, ушинтип четинен алып, бир түндө келип ремонт кылып, 4 кабинет алышыптыр. Эми ушинтип жаңы жылдан кийин баарын кетирип, чачыратып туруп бизди анан муну акырындык менен жеке менчик өткөрүү саясаты бар дегендей сөздөр чыгып атат да. Анткени талап тоно бүтүштү да, мамлекеттик формалар жеке менчиктин баары азыр мамлекеттик менчиктин баары жеке менчик өтпөдү. Анан акыркысы калды да поликлиника. Эми ушуну бирөөлөр алганга кызыктар. Белгилей кетсек, буга чейин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Бишкек шаары боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда 4 балдар бөлүмүн ачкан. Жашоочулар министрликтин реформасын колдой турганын, бирок карапайым калктын шартын дагы эске алууну суранышты. Күнгө алынган кабарлардын топтому ушулар болду. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.